Аламдарды жараткан Аллах Таалага чексиз мактоолорду айтабыз. Жана Аллахты бизге тааныткан, кулк мүнөзүбүздү туу чокусуна жеткирүү үчүн Аллахтын мээрими болуп жөнөтүлгөн биздин жол башчыбыз, мугалимибиз Пайгамбарыбыз Мухаммадка Аллахтын саламын жана салаваттарын жолдогондон кийин сиздер менен саламдашам. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Аллахтын мээрими жана ырайымы ар дайым сиздер менен болсун. Урматтуу теле көрүүчүлөр, кадырман радио угармандар, сиздер Марва телеканалы жана Насихат радиосу аркылуу Ислам жана биз теле радио долбоорун түз эфирден көрүүдөсүздөр, угуудасыздар. Жана анын алып баруучусу мен урматтуу Урматулло Кудай берсе алда дагы 50 мүнөт бою кызматыңыздарда болом. Жалпыңыздын Аллах Таала туткан орозолорубузду кабыл кылган болсун. Бүгүн улуу Рамазан айынын 30-күнү жана Кудай буйруп насип кылса эртең орозо айт майрамы. Бүгүн дагы биз ошол майрамга ыктап эртең айт деген темада буюрса сүйлөшөлү деп чечтик. Андыктан биздин эфирибиздин аягына чейин бизден алыстабаңыздар. Эртең айт боюнча намазды каерде окуйбуз, кантип окуйбуз, ошол боюнча буюрса маалыматтарды беребиз. Ал эми студиябыздын коногу Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын үгүт насаат бөлүмүнүн башчысы Билал Ажы Сайпиев устазыбыз. Ассаламу алейкум устаз, кош келдиңиз. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллах Таала туткан орозоңуздарды кабыл кылган болсун. Окуган таравих намазыңыздарды кылган хатымыңыздарды кабыл кылган болсун. Анан устаз ушул Аллах насип кылып быйылкы орозону дагы Кудай буйрса жыйынтыктап атабыз. Болгондо дагы көптөн бери 30 күндүк орозо боло элегиле адатта 29 күндөн жаңырчу да. Быйыл Кудайдын насиби 30 күндүк орозону кармадык жана эртең Кудай буйрса айт. Орозо айт. Мусулмандардын эң чоң эки майрамынын бири келип атат. Андыктан устаз ушул орозо айт боюнча бүгүн угармандарыбызга, көрүүчүлөрүбүзгө толук маалымат берүү үчүн сизди да чакырдык. Эң алгач устаз баарыбызды кызыктырган суроо айт намаз окулабы окулбайбы эртең? Абдан жакшы суроо болду. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бардыгыңыздарга жараткан Алла Тааламдын тынчтыгы, саламы, бейпилчилиги болсун. Ден соолукта болуңуздар, оорубаңыздар. Туткан орозоңуздарды Алла Таалам кабыл кылсын. Бул суроо Кудайым буйрса бүгүн чечилди. Эртең буйрса жалпы Кыргызстан боюнча ар бир адам өзүнүн мечитине, өзүнүн намазканасына, өзүнүн жума окуган мечиттерге барып, мечиттердин ичинде намаз окулат. Жылдагыдай площадьта окулбайт. Бунун максат элди жалпы бир жерге чогулуш массасын чачыратуу максатында пандемияга байланыштуу ошол уруксат берилди мечиттерде. Ар бир адам өзүгө жакын мечитте окуса болот эртең Кудай буйрса. Аллах разы болсун. Бул да бир элибиздин баягы дуасынан улам ушундай бир Аллах Таала бизге насип кылды. Анткени чынында жумага уруксат берилбегенден баштап кандайдыр деңгээлде баары жүрөктө кыжаалат, кечилик пайда боло берет да. Анан айт намаз дагы окулбайт экен деген бир имиш сөздөрдү уккандан баштап өзү бир жылда экеле жолу ушундай чоң жаамат менен намаз окулса ага да уруксат бербесе кандай болот деп балким баягы ата-энелерибиздин, улууларыбыздын кылган дуасы менен Аллах бизге насип кылып аткандыр да. Албетте буга көп дуа кылышты жамааттар. Ошентип жакшы жагына чечилип калды. Кудайым буйрса эртең жалпы Кыргызстан боюнча бирдиктүү 13 число күнү майдын ошол фитр айт окулат. Бул окулушунун Кудай калса тартиптерин айтабыз. Алдыда айтабыз. Бүгүнкү күндө санитарлык нормаларды кармаш, алардын бүт бардыгы чечилди. Баягы чогулуш болуп. Ошолорду жарыя кылабыз элге. Кудай буйрса. Андыктан угармандар, сиздер эртеңки айт намазы боюнча жалпы кандай тартипте окулат? Андан тышкары орозо айт майрам күнүн кандай тартипте өткөзсөк Аллахка жагат, пайгамбардын сүннөтүнө ылайык болот. Ошол боюнча дагы буйрса толук маалымат ала аласыздар. Андыктан бизден алыстабай эле турган болсоңуздар, буйрса биз дагы ушул жерден туруп дааватыбызды уланта бермекчибиз. Андан тышкары сиздер суроолоруңуздар болсо, атайын муфтияттын өкүлү келип атат. Устазыбыз 0705 96 94 41 0705 96 94 41 же болбосо 0779 90 69 09 0779 90 69 09 номерлерине WhatsApp аркылуу суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Темага гана тийиштүү суроолорду биз устазыбызга беребиз. Эртең айт деген теманын үстүнө биз сөз кылуудабыз. Устаз эң алгач ушул
Орозо айт күнүн белгилөө быйыл талаш тартыш болгон жокпуз да. Анткени биз билебиз, жылда кандайдыр бир 29 күндөн жаңырды, 30 күндөн жаңырды, бүгүн оозуңар ачык, бүгүн оозуңар жабык, баягы соц тармактардан өзгөчө ушундай талаш тартыш болчу да. Быйыл ошондой коом арасында талашып калуу учуру болдубу, болбоду? Мындайча бүгүн ооз ачык деген айрым бир устаздардан чыктыбы, чыкпады дегеним. Быйыл тилекке каршы бардык эл жалпы түрдө bir ынтымак менен 13-гө келдик. Себеби кече күнү ай көрүнбөдү. Мурунку күнү түндө каралган, 11 күнү түндө. Ай көрүнбөдү, кече түнү да. Кече түнү эгер ай көрүнүп калганда, алынган тырмактай ип ичке болду. Анда бул жаңы көрүнгөн ай шавал болуш керек эле. Анда бүгүн айт болуш керек эле. Демек кече көрүнбөдү. Бизден бир топ технология жагынан алдыңкы мамлекеттер, Туркия, ошондой эле Саудия мамлекеттеринен деле сообщениялар келди, көрө албадык деп кече күнү. Демек бүгүн 30 күндү толтуруп, көрүнсө да көрүнбөсө да 30 күндү толтурабыз. Андан кийин эртең Кудай буйруса 13-ү айт да. Эми ошол айтка ар бир адам ушундай бир маанай менен барыш керек. Майрамдык маанайды биз сыртыбыздан да көрсөтүшүбүз керек да. Үйгө жакшы дасторкон жайып, үйдү маанайды көтөрүп, жаңы кийимдерибизди кийип, эркектер ошондой бир жакшы мүсүктөрдү себип, гусул кылып, андан кийин ошол багымдат намазыны мечитке барып окуп, ошол жерден айт намазды күтүп калсак болот 1 саат, 2 саат. Же болбосом үйүңдө окусаң, ошол айт намазга чейин ошол окула турган жерге барып калыш керек да. Бунун үчүн андай дегеним себеби, үйүңдө болсоң деген себеби, үйгө барып багымдаттан кийин чай пай ичип, ошондой бир таттуу нерселерден жеп, курма жеп, чай ичип, анан кийин кайра намазга келсе болот. Себеби Курбан айтта биз Курбан айтка чейин орозо болбойбуз. Курбан айт күнү бир аз курбандык союлганга чейин орозо кармап туруп, оозубузду жаап туруп, анан Курбан айттын этинен ооз тийиш бул сүннөт да. Ал эми биз 30 күн орозо кармадык. Эми эртең мененки таңыбыз фитр айт күнү, эртең орозо айт күнү. Ашказанга да бир таң каларлык нерсе болот да. Эртең менен туруп эле багымдаттан кийин чай ичип аткан болсоң, ашказан түшүнбөй калды. Бул кубанычты келтирет экен да адамга. Анан Кудайым буйруса мечитке барылат. Мечитке барганда эркек балдардын баардыгын алып, анан өзүбүз чогуу барып, ошол мечиттен намазды окуп, анан келип, кичинекей балдарыбызды, кыздарыбызды алып, майрамдатып келсек болот да. Алдыда дагы майрамдоо адеби да жөнүндө да кенен айтабыз деген буюрса планыбыз бар. Анан устаз ушул баягы адатта жер жүзү боюнча кайсыл бир мамлекеттер бул күнү орозо же Курман айт белгилеп атат деп да эскертип өтчү элек го. Сиз азыр Араб имаратындагы мамлекеттер жана Түркияны айтып өттүңүз да. Ушул дүйнөлүк деңгээлде дагы кандайдыр деңгээлде 29 күн же болбосо 30 күн деген дүйнөлүк аренада дагы талашуу болду болбодубу? Ал жагы деле тынч болду. Себеби 29 күн кармап жүрдүк ушул күнгө чейинчи. Бүгүн мына 30 күнгө толуп калды. Мен китептерди карап отурсам, пайгамбардын хадистеринде, риваяттарда бар экен. 9 жыл пайгамбарыбыз орозо кармаган болсо, 2 жыл 30 күн кармап, 7 жыл ошол 29 күн кармады деген риваяттар бар экен. Кээ бирде 6 күн, анан 3 күн деп, 6 жыл, анан 3 жыл деп ушундай риваяттар бар экен да. Ошоның үчүн 30 күн кармаган аз болгон экен, 29 күн караганда. Эми кандай болсо дагы Кудайым берсе эртең бардыгыңыздарга ошол жакшы майрамдык маана каалап кетем. Айт намазыңыздар, айт күнүңүздөр бардыгыңыздарга кут болсун деп айтабыз алдын ала. Анан дагы ошол сүннөт амалдардан эртең эң сооптуу күн багымдаттан баштап айт намаз окуганга чейин фитр садакаларды берүү. Ошо фитр демекчи, кээ бир адамдар мага суроо берип атат да, 25 сом беребизби деп. Баягы муфтияттын таблицасында 1 килограмм буудайдын орточо баасы 25 сом деп көргөзгөндү, алар фитр деп түшүнүп алды. Жок, 1 килограмм 600 граммдан берилет. Ошондо бул жагы 40 сомго туура келет. Бул эң ылдыйкы эмес өлчөм. Анан дагы 1 килограмм 600 грамм
meyizden beriledi. Bul 640 so'm bolot da. Andan dagы 1 kilogram 600 gram undan beriledi. Bul 54 so'm bolot. Al эми 3 kilogram 200 gramdan berile turgan bizde arpa var. Bul 64 so'm. Al эми 3 kilogram 200 gramdan berile turgan bul meyiz. Kurma. Kurma en akırkısı bul 512 so'm. Эми anfa'ul lil fuqara dep kedeyken bagaldarga jetim jesirlerge paydası köbürөөк bolsun desең, anda meyiz menen kurmadan bergen bir kişiге. Bul ötө жакшы болот да. Жакшы болот. Бүгүнкү күндө кыйналгандар bir топ эми сүйүнүп калат. Ошо битир садаканын эң акыркы учуру айт намазынын алдында барып такалат. Намазга бара жатып берсе жакшы болот да. Эми кимдерге берилет, өзүңүздөр билесиздер. 8 түрдүү адамдар бар. Кедей, кембагал, мискин, жетим жесир. Андан кийин эч башка жумуш кылбастан жалаң дин мээнетин кылып аткан аалымдар, анан ошо окуп аткан медреседеги талабалар, анан мусапыр. Мына ушундай болуп бөлүнөт. 8 бөлүктөн турат да. Анан эми ошол орозо питирди ким үчүн беребиз, анан кимдер бериш керек дейт. Албетте мусулман, азат, акылдуу, бойго жеткен адам садака фитир берет, эгер ким бай болсо дейт. Анан бизде үрф адат болуп калган, курсактагы балага да берилеби деп сурашат. Эми төрөлгөнүгө берсек жакшы болот. Баланы төрөлгөн балага берсек жакшы болот. Эми курсактагы анын төрөлгөнгө чейин жөн эле мындай садака берип турабыз, Кудай кааласа. Анан ошол эң жакын туугандарга берсек кантип беребиз деген суроо түштү. Жакын туугандарга жүрөгүңүздөн садака фитир деп ниет кыласыз, бирок аларга бергенде колуна мына майрамдык хадия деп эле берип койсоңуз, ортодо чоң бир сыр калып кетет да. Сиздин ниетиңизди Алла таалам кабыл кылат иншалла. Аллах разы болсун. Анан айт намазын адатта жылда баягы өзгөчө айт намазга элибиз көп чогулат да, эркектер өзгөчө. Анан жылда окуйбуз, бирок жылда кандай деңгээлде биз баягы кадр сыртынан караганда айт намаз тартылат да. Оптом тартылып, анан кайра келип карап отурсаң адашкандар өтө көп да. Өзү бир жылда эки эле жолу өзгөчө намаз окулат, ошондо дагы 2 рекеттен, ошону дагы жаттап ала албайбыз да. Ошол намаздын бир тартибин айтып берсеңиз ustaz. Мында ушундай тартип, турасыңар бул убакта рүкү, бул убакта кулак кагасыңар, бул убакта 4 жолу такбир болот. Ар бирин 2 рекет намазды ушундай айтып бериңиз, элибиз эстеп калсын, жана эртеңки баягы өмүрүндө 2 эле, бир жылда 2 эле жолу окуучу намазды адашпай окусун деген ниет да. Албетте жакшы суроо болду. Эртең куттуктоолор айтылып, же болбосо имамдардын адамдарга кылган акыл насааты айтылып бүткөндөн кийин сопу мечиттин азанчысы саффан деп 3 жолу кыйкырат. Анан 4-сүндө түздөнгүлө сапты алгыла, бир түз сызыкка түздөнгүлө деп жарыя кылгандан кийин азан менен камат айтылбайт. Андан кийин ар бирибиз ошол кыбланы карап туруп ниет кылабыз. Ниет кылдым 2 рекет фитр айт намазыны окумакка мойнума ушул убакытта важип болгон. Демек, күн найза бою көтөрүлгөн мезгилде важип болгон. Калыс жараткан Алла Тааламдын ыраазычылыгы үчүн жүзүмдү кыбла тарапка бурдум, уюдум ушул имамга деп туруп, анан Аллаху акбар деп кулак кагылат. Анан ушул ниет маселесин тактап коелу. Адатта ушул сиз айткан текстти толук жаттап албайт да, бирок ушул тексттин маанисин оюнда жүргүзүп койсо ниетке өтөбү? Эми ниетке өтө берет. Бирок ошол кыблага караганда айтыш керек. Анан ушул имамга уюдум деш керек. Эң жакшысы азыр сиздин сөзүңүздү буйрса, менин сөзүмдү кайра артка түрдүрүп туруп жаттап алса болот. Бул ошол китептерде айтылган сөз да. Андан кийин Аллаху акбар деп имам кол каккандан кийин, кулак каккандан кийин Субханака Аллахумма ва бихамдика ва табаракасмука ва таала жаддука ва ла илаха гайрук дегенден кийин андан кийин ошол 3 жолу кулакты кайрадан кагылат. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар деп. Анан колду кагып туруп, анан аузу менен бисмиллахны айтып, имам кыраат кылат. Кыраат кылганда Фатиханы үнүн чыгарып окуйт. Андан кийин бир зам сүрө кошот. Мисалы Каусар сүрөсүнү. Андан кийин Аллаху акбар деп рүкүгө барат. Анан кыямга турат, кайрадан саждага барып, 2 жолу сажда кылгандан кайра кыямга туруп, андан кийин Бисмиллахир-рахманир-рахим деп ичинде айтып, Фатиха сүрөсүн окуп, анан аркасынан Ихлас сүрөсүн окугандан кийин, мисалы,
Анан 3 жолу дагы такбир айтат. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар деп туруп, 4-сүндө Аллаху акбар деп туруп рукуга барабыз. Тизебизди чеңгелеп. Ушунда bizde 3 takbir, анан 4-сүндө 6 ашыкча takbir болуп калды да bizde. Бул башка намаздарда жок. Мына ушуну менен саждада каадага отуруп, дүрүттөрдү окуп, салаваттарды окуп, аттахиятты окугандан кийин, анан эки жака салам бергенден кийин анан имам туруп минбардан хутба окуйт. Хутба окугандан кийин Кур'ан окулат. Андан кийин айт мубарак деп бири-бирибиз менен куттукташып, анан ошол таркап кетебиз да. Хутба угуу өзү важип, Ооба, хутба важип. Ошону дагы угармандарга эскертип өтөйүн деген да. Ооба, эми ошол хутба маалында көбү басып кетет да. Негизи кылып аткан мезгилде намаз окулбайт, сүйлөнбөйт, ошол имамдын хутбасын кайрылуу деген сөз да. Эң зарыл, эң баягы актуалдуу маселелер айтылат. Негизи хутбадачы элге кайрылып ошондой. Демек хутба угуу важип, олтуруңуз дейли да. Иман тууралуу, мекен тууралуу, баягындай ошондой бир зарыл маселе, бүгүнкү күндө эң актуалдуу маселелер айтылат да. Азыркы айткан айт намазынын тартибинде эркек менен аялдын ортосуна кайрылма, имамга эркектер жамаатка уйут, аялдар имамга уйат, калса Аллахтын талабы үчүн өзүнчө окуйт. Аялдар жамаат болбойт үйдө деле. Ооба, аялдарга важип эмес да, бул эркектерге эме да, баягы аялдар жамаат болуу. Түшүнүктүү. Аллах ыраазы болсун. Урматтуу деле көрүүчүлөр, баягы биздин эфирибиз буюрса YouTube'га эртең мененки айт намазына чейин киргизебиз деген ниетибиз бар. Анан кимде ким бүгүнкү эфирибизди башынан көрбөгөн болсо, айт намазынын тартибин биздин Марва ТВ каналын YouTube'дагы баракчасы аркылуу да буюрса кайталоодон кайра көрүп, намазыңызды адашпай тургандай болуп, окууну үйрөнүп алсаңыз болот. Анан устаз баягы айт намаздагы баягы айт намазга баруунун өзгөчөлүгүн айтып берсеңиз устаз. Анткени чынында баягы айтбектерибиз бар чынында. Бирок ниетибиз ушул айтбектерге жумасы кошулса, жумасына бир маалы кошулса, анан бир маалы 5 маал болуп, Аллах ушундай бир сүйгөн пендесине баягы айланса деген ниет да. Бирок кандай болбосун чынында айтбектер көп да. Ушул айт намазынын өзгөчөлүгүн айтсаңыз дагы жок дегенде ушу айтбектерибиз мындан да көбөйүп, анан жумабектер анан 5 маалга өтүп кетсе деген ниет да устаз. Ооба, ушул бизде өкүмдөрдүн өзүнүн даражасы бар да. Фарз эң жогору турат, андан кийин важип турат. Эң жогору турган бул фарз 5 вакыт намаз менен жума намаз. Андан кийин важип намаздар ушул эки айт намазда. Ошонун үчүн мен айтайын дегеним өзү негизи инна салата танха анил фахшай вал мункар деп, намаз адам баласыны жаман, зыяндуу, бузуку нерселерден токтотот дейт да. Кадимкидей эле машина катуу ылдамдыкта бара жаткан болсо, тормуздун ордунда да намаз. Күнөө бар жерде токтотот да адамды. Эми тормузу жок жүргөн адамдар аябай көп да. 5 вакыт намаз окубаган бул өтө кооптуу деп эсептелет да. Өзү ансыз деле күнөөгө батат. Ансыз деле күнөөгө батып атат, бирок намаздын өзүнүн орду башка. Бир күндө 5 жолу адамды дарат алдырып, жуунтуруп, баягы кайтарып турат да. Жакшы жака кайтарып турат Аллах Таалага. Эми бир жылда бир айт намазын окуган адамдар чындыгында булар баягы айтбек деп тамашалап коебуз. Негизи ошол намазды аны кой, муну кой, Кудайыма башты кой деп башташ керек. Себеп дегенде убакыт өтүп кете берет, бул намаздын өзүнүн сурагы болот. Кыямат күнү эң биринчи суроо намаздан болот. Эгер намаз жакшы болсо, башка нерселер намаздын артынан кирип кетет, кечиримдүү болуп. Алла Тааланын рахматына. Эгерде намаз чатак болсо, анда башка нерселер өтпөй калат да. Ошоның үчүн мен салоха салатуху, салоха хаятуху, кимдин намазы оңолгон болсо, анын жашоосу оңолду. Кимдин жашоосу оңолгон болсо, Алла Таалам оңолгон жашоону кабыл кылат да. Мына ушул мааниде айта турган нерсе ушул намазга бекем болуш керек. Намазга палван адам бардык нерсени колунан келет. Дүйнө ишини кылган адам дин ишини кылышында күмөн бар экен. Ал эми дин ишини так аткарган адам дүйнө ишини кыла алабы дегенде күмөн жок экен. Жөн эле кылат экен. Дүйнө иши оңой экен дин ишиге карагандачы. Ошоның үчүн баягы дүйнөгө көп берилип кеткен адамдар диндарларды сындаганы бул мындай кандай десем өтө туура эмес нерсе да.
Аллах разы болсун. Негизи өзү 24 сааттык жашообуз пайгамбардын сүннетине ылайык келген болсо, өзү ал жашоо Дин да, диний деп аталат да. Ооба. Анан устаз баягы мен ушул суроо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул орозо айт, курман айтты кантип өткөргөндүгү тууралуу бир айтып берсеңиз, пайгамбардын учуруна барып келгендей болойлу дейм да устаз. Эми албетте пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалату вассалам айт күндөрү өтө берешен болгон, колу ачык болгон. Курбан айттарда риваяттар келет, 100 төөгө чейин сойгон экен пайгамбарыбыз. 100 төө. Бул эми негизи пайгамбарыбыздын баягы жупуну жашагандыгы жөнүндө айтылат да. Эми 100 төө дегенде максат пайгамбарыбызга хадия болуп келген, же болбосо пайгамбарыбызга атап алып келген эмелер көп болгон да, олжолорчу. Садака арам болот пайгамбарга. Бирок хадия, белек кылса бул пайгамбардын өзүнүкү болгон да. Канча Алла Тааланын рахматтары төгүлүп турган. Ошонун үчүн бул пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалату вассалам өтө берешен болгон деген себеби ошол курбан айт күндөрү, фитр айт күндөрү ошол колу ачык болуп, элдерге мындай тамак берип, ушундай өзү да кылган, анан бизди да ошого үндөгөн да. Ошон үчүн биз дагы эртең иншалла үйгө дагы дасторкондорду кылып, анан дос жора жолдоштор менен дагы, анан эгер кайсы жерге барып калсак, мен бир адат кылып алган кишини билем да, акчасын майдалап алган. Эми 20 сом, 50 сом кылып ошо досторунун балдарына бере берет да. Бул деген сөз ушуну 1 жыл күтөт экен балдарчы. Айша атам келип бизге акча берчи деп. Ошого көндүрүп коюшубуз керек да биз дагы. Мен 1000 сом акчаны 50 сомду кылдырып койсоң, 50 сомго балдар канча нерсе алып жейт, мисалы үчүн таттуу момпойсулардан. Мына ушуга көндүрүш керек. Анан зиярат. Ооругандарды зиярат кылыш керек, мүмкүн болушунча. Анан ата-энени зиярат кылыш керек. Бир туугандарды зиярат кылыш керек. Зиярат дегенден максат эми бир 7 кишиге айттап барып, ошолордун көңүл акыбалын сураш керек да. Анан кайгы, муң менен өткөрбөш керек. Өлүктөрдүн эмес, тириктердин майрамы. Эми өлгөндөргө Куран окуп багыштайбыз биз. Ансыз деле 5 вакыт намаздын артынан дуа кылып атабыз, Куран окуп. 4-күндөрү күндөрү өзгөчө дуалар кылып атабыз. Мисалы үчүн ошол күндөрү дуалар кабыл болот экен деп. Ал эми эртеңки майрам күндү жакындары кайтыш болгондор дагы жакшы маанайда күлүп, жайнап ошондой өткөрүш керек. Себеби бизде аза күтүү 3 эле күн болот да. 3 күндөн кийин ар бир адам окуусуна, жумушуна, тирикчилигине, оокатына тарап кетиш керек. Бир гана аялынан башка. Албетте мына кече 36 баланын ичинен канча үй бүлөлүүлөр бар эле. Ошолордун үй бүлөлөрүнө келинчектер азыр бүгүнкү күндө аза күтүп отурат. Буларга көңүл айтып кетебиз. Ошол кайгысын тең бөлүшөбүз. Алардан бөлөктөр мисалы майрамды маанайда өткөрүш керек да, жакшы маанайда иншалла. Аллах разы болсун. Анан ушул мен укканым бар, буну сиз канчалык деңгээлде туура экен тактап койсоңуз дейм да. Орозо айт, курман айт күндөрү иштөө, кайсыл бир иш ошо иштеп аткан акча таап аткан ишиң менен алек болуу макру деген бир укканым бар эле да. Ушул канчалык чындыктыгын арстас? Албетте баягы кир жуубайт дейт. Анан мүмкүн болсо ошол күнү өзү негизи мамлекетибиз дагы иштен бошотуп койду бизди. Кызыл календар кылыпчы. Бул деген сөз иштебегиле деген сөз да. Ал эми зарыл иштер болот. Исменге турган медиктер бар, исменге турган орган адамдары бар. Ошондой эле кезекке турган тиги чек ара коргоочулар бар. Булардыкы ошол иштеп атса дагы ошол айт намазынын, айт күндөрүнүн сообун ала берет. Себеби элдерге булар кызмат кылып, ошондой бейпилдикти булар эме кылып курап берип аткандыгы үчүн да. Биз сыяктуу жарандар үчүн эң жакшысы ушул майрамда эле көңүл ачып кечке айт күнүнүн узундугу кайсыл учурдан кайсыл учурга чейин? Эми эртең Кудайым буйрса 13-үндө таң аткандан баштап эле ошол кеч киргенге чейин айтта. Кечке чейин айттай беребиз Кудай кааласа. Адатта мисалы үчүн курман айт 3 күнгө чейин созулат да. 3 сутка. Бир эле күн. Орозо айт 1 күн. Орозо айт 1 эле күн. 1 эле күн. Эгер бүгүнкү күндө 1 күн ошол кокустан намаз окуй албай калды адамдар. Кандай бир окуялар болуп калат?
өтө катуу шамал болуп, сел болуп, борон болуп, башка болуп намаз окуй албай калса, анда бир күнгө кечиктиргенге уруксат бар да, эртесиге окуп коет. Эгерде эртең бардыгы жалпы окуй турган болсок, ошол күн куда калса майрам эсеп болуп калат. Аллах разы болсун. Кадырман телегөрүүчүлөр, сиздер дагы WhatsApp аркылуу суроолоруңуздарды жолдосоңуздар болот. Ал үчүн 0705 96 94 41 номерлерине WhatsApp аркылуу суроолоруңуздарды бериңиздер. Андан тышкары 0779 90 69 09 номерлери дагы сиздер үчүн кызмат кылып атат. WhatsApp аркылуу түз бүгүнкү келген устазыбызга эртең айт деген темада суроолоруңуздарды берсеңиз болот. Анан устаз ушул баягы кайсыл бир жакшы жөрөлгөнү адат кылып алуу боюнча дагы айтып өттүңүз да. Чынында бүгүнкү күндө биздин коомубуз баягы эки айтты тең кандайдыр деңгээлде ушул жашоодогу өзгөчө бир кубануучу күн экенин дагы деле толук түшүнүп чет элеге экенибизге турмуш өзү далил болуп атат да. Сиз жогоруда айткандай эле ошол күнү баягы көз өткөндөрдү эстеп, кайгырып, ага дагы чыгаша кылып, мал союп, башка кылып айтор, мындайча айтканда дагы деле айттын майрам экендик, майрамдык маанайын түшүнбөй атабыз да. Ошого бир дагы бир мындай кайрылуу кылсаңыз да устаз. Эми бизде ошол эки айттан башка дагы мамлекеттик майрамдар бар го. Ошо мамлекеттик майрамдарда бир айырмачылыгы анда салюттарды атып, баягындай ызы чуу, музыка болуп, ошондой өзгөчөлөнүп калып атат да. Тилекке каршы бизде эки майрам тынч өтөт да. Мына 100 миңдеген адамдар площадта намаз окуса деле артында бир мусор калтырбайт. Мисалы үчүн тазалыкты аябай сакташат да. Андан кийин үйгө барса деле тып-тынч. Албетте бул тынч өзү ислам өзү тынчтык да. Эң негизгиси бири-бирибизди куттуктап, бири-бирибизге белек берип, бири-бирибизге акчалай, же болбосо материалдык каражаттан жардам берип, же болбосо пакеттерди уюштуруп, зыяраттарды кылып, эгер туугандарга бири-бирибизге ушундай бир жакшы жөрөлгө кыла турган болсок, мына ушул салт сана жылдан жылга бекемделип, ошол чыныгы майрамдык маанай шарты түзүлүп калат да. Мисалы үчүн үйгө кооз нерселерди илип, гүлдөрдү, шариктерди илип, келген адамдарды эшигиңди ачып, кирип айттап кетиңиздер, тамак ооз тийип кетиңиздер деп, ушундай. Мынау чүйдө жакшы эмелер бар, мынау дунгандарда. Бизде деле бар, кыргыздарда деле. Кошуналарга мындай кирип, эме кылып кетишет. Анан ошондо билинет, кимдин мисалы үчүн акыбалы кандай. Мындай начарырактар боло турган болсо, айттан кийин жардам берип дегендей. Кыскасы ушундай бир эмелер бар да, жакшы жөрөлгөлөр бар иншалла. Мен бул сөзүңүздөн дагы бир нерсени түшүнүп калдым окшойт. Баягы чынында биз кичи кезибизде азыр эми баягы кичине күч кубатка толгондон баштап борборубузда иштеп жүрөбүз го, бирок айыл жеринде өзгөчө сиз айткан жөрөлгө бар да. Айт күндөрү кошуналардыкына айттап чыгуу. Демек бул нерсенин мааниси айтты эле койбостон балким кошунаңдын абалын ичинен тааныш деген окшойт да. Туурабы? Эгер ал даярданбаган болсо, балким дасторкону өтө эле жупун болгон болсо, демек өзүң дасторконуңа салыштырдагы эмне жардамыңды берип башта деген бир маани жатса керек да устаз. Бири-бирини баягы зыярат кылганда билинет да адамчы. Ошого жараша кийин жардам берип койсо болот. Аллах разы болсун. Кадырман телегөрүүчүлөр, биздин WhatsApp номерлерибиз 0705 96 94 41 0779 90 69 09. Анан бизге WhatsApp аркылуу келген суроо бар экен. Ассалам алейкум устаз. Бул айтта Куран окулат дейт. Куран окулат эмеспи? Арабтар эмне дейт? Арбактарга анан неге майрам деп жатабыз дейт. Куран окуса деле бул Куран бул жакшы да, окуп койгон зыяны жок. Бул Куран тирүүлөргө да, өлгөндөргө дагы пайдасы тиет. Куран өзү насаат да. Фихи илмул аввалина вал ахирин дейт. Бул Курандын ичинде авалгылар жана акыркылардын илими бар да. Эмне себептен биз мына 30 күн күнүгө бир парадан Куран окудук. Умар разияллаху анхунун доорунда бир адам чоң күнөө кылып коет да. Өлүм жазасыны ала турган күнөө жасап коет. Зына кылып, никесиз жолго барып коет да. Анан баягы кишиге өзүнүн жазасынын өкүмүн уктурганда Умар мусулмандардын падышасы болуп турганга аябай мындай кайгылуу бир көз карашта жалынат да. Ошондо Умар айтат: "Сен Куранда ушундай өкүм бар экендигини
Bilbediңби dese, eğer men Kur'anda ушундай өкүм бар экендигин билгенимде, бул никесиз ишке таптакыр жоломок эмесмин дейт да. Ошондо Умар разияллаху анху фатва берип, ошол 30 күндүк орозодо күнүгө таравих намазында, ошо таравих намазында эл Куранды башынан аягына уксун. Демек, Алла Тааламдын өкүмү менен бир жылда бир таанышып турсун деген дагы. Мындайча айтканда, Алла Тааламдын мыйзамыны бир жылда бир угуп туруу бизге эме болуп калды, сүннөт болуп калды да. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалату вассалам айткан: "Алайкум бис сүннати ва алайкум би сүннати хулафай рашидин." Силер менин сүннөтүмдү бекем кармагыла, анан менин 4 халифамдын, орун басарларымдын ошол сүннөттөрүн бекем кармагыла деген да. Мына ошонун үчүн бул Куран окулса деле бул майрам болуш керек. Аллах разы болсун. Анан баягы азыркы айтылып аткан окуядан улам дагы Курандын биздин жашообузду тартиптеп берүүчү, бул биздин жашообузду тартиптеп берүүчү жана Аллахка жага турган иштер менен алек болууну бизге үйрөтүүчү Аллахтын бизге жөнөткөн илим экенин дагы бир телегөрүүчүлөрүбүзгө сиздин сөзүңүзгө кошумча алып айтып өтөйүн да. Анткени чынында баягы Куран окуу бул кандайдыр деңгээлде бир түшүнүксүз араб тилинде бир нерселерди окуу жана ошол нерседен кандайдыр бир деңгээлде бир сооптор пайда болуп, аны арбактарга багыштоо деген бир түшүнүк бар да элдин арасында. Өзгөчө баягы намазы жок же орососу жок, жөн эле тилинде мусулманмын дегендердин арасында ушул түшүнүк аябай кенен таркаган да. А бирок чынында Курандын мейли арабчасын түшүнбөйлү, бирок кыргызча маанилерин окуган болсок, ал жакта толук адамдын жашоосун эң баягы Аллахка жага турган, андан тышкары сизди баягы курчап турган адамдарга дагы жага турган кылып бир инсан кылып тарбиялай турган сабак бар деп баягы эскертип өтөбүз да. Анткени пайгамбарыбыз ким десе, пайгамбарыбыз басып жүргөн Куран эле. А пайгамбарыбызды тегерек четиндеги адамдар кандай жакшы көрөт эле да. Ошого дагы баягы Куран бул көз өткөндөргө окула турган нерсе эмес, балким адамдын жашоосун баягы Аллахка жага турган кылып тартиптеп берүү, адамдардын жашоосун коомдук деңгээлде жашоо, мамлекеттик деңгээлде жашоону дагы тартиптеп берүүчү бул илим деп устазыбыздын сөзүнө бир аз кыстырма кылып койдук. Анда устаз баягы кандай болбосун Аллах Таала ушул күндөрдү бизге насип кылды жана бүгүнкү күн биз үчүн бейишке кирүүнүн бир мүмкүнчүлүгү болуп атат да. Кече мен ушул устаздардын баягы дүйнөлүк деңгээлдеги атага чыккан устаздардын бир кыскача сабагын угуп атып, акыркы учурлардагы убакыттын кыскаргандыгы тууралуу дагы бир аз баян уктум да. Анан байкап көрсөк, быйылкы орозо аябай тез өткөндөй чынында сезилди да. Анан устазыбызга да суроо берип атат. Бул эмненин белгиси десе, бул акыркы кыяматтын белгиси. Бирок убакыт ошол боюнча калды го дейт да кайра. Убакыт ошол эле боюнча, саат ошол эле чык секунд ошол өзүнүн ордунда айланып атат. 24 сааттык өлчөм бар, 1 айлык өлчөм бар, 1 жылдык өлчөм бар. Бирок эмнеге убакыт тез өткөндөй сезилип атат деген суроо болду эле да. Ушул суроону сизге да берейин дедим да, устаз. Ушуну бир элге кандайдыр деңгээлде чечимелеп берсеңиз. Чынында бул орозо мен үчүн дагы кандайдыр деңгээлде бир көз ирмемдей болуп калды да. Мурунку орозолорго салыштырганда көз ирмемдей болду. Менимче телегөрүүчүлөр, угармандарыбыз дагы ушул нерсенин үстүндө ой жүгүрүп атса керек. Мурдагы жашоолор өтө берекелүү жашоо болгон. Адам атанын заманында эрте мененки эккен будай кечинде быш чекен да. Ana ушундай бир берекелүү күндөр. Бул күндүн узактыгы эмес, балким берекесинен. Эрте мененки эккен будай кечинде пыш экен да. Бул күндүн берекесинен. Мурда өзүбүздүн эле атам заманда, ата бабабыздын заманында айлап, жумалап, жылдап Меккеге барып унаалар менен төө, ат, эшек, жөө дегендей. Алардын кылган жумуштарды бүт колдо болгон да. Бир да техниканы иштетишкен эмес. Кийин чыкты. Мен өзүмдүн эле атам 60-жылдары узун теректи эки адам бири үстүнөн бири астынан монтип аралап, узун ичи аралап чыкчу экен да, 10 метрлик теректерди. Мойнуңа апилке толуп калат. Азыр эми техниканын кандай түрлөрү чыкты. Мурда мисалы үчүн телевидение жаңы чыккан маалда бир кинону 1,5 саатка чейин койчу да. Азыр эч ким 1,5 саат көрбөйт. 1,5 мүнөттө адамдарга көптүк кылып калды да.
Азыр бүгүнкү күндө техника канчалык тез учуп, канчалык маалымат көп айдынга чыккан сайын адамдын жашоосу ошого алек болуп, билинбей тез шашылыш түрүндө өтүп атат да. Мисалы үчүн сиздер өзүңүздөр билесиздер, 5 мүнөттүк ролик адамдарга оор келип калды да бүгүнкү күндөчү. Буну көрүп, артынан буну көрүп, азыр бүгүнкү күндө жаштар ушундай маалымат балдар болуп калды да. Бирок кандай десем, мал илму илля лил амали бихи дейт. Бул билгендин, уккандын, көргөндүн бардыгы эле илим эмес. Алар жөн эле маалымат. Качан аткарып, иш жүзүндө ашырсаң, ошол билим болот дейт да. Эгерде адам баласы ибадат менен алек болуп, иш жүзүндө ашырып, ошол уккандарын, билгендерин, окугандарыны турмушка ашыра турган болсо, мунун өмүрүнө Алла Таала береке берет. Жатып алып эле телефон менен 4 саат, 5 саат, кээде 8 саатын өткөрүп жүгөрүп атат да интернетне. Анан каяктагы береке болот анан? Каяктагы ден соолук болот анан? 60 метр басабыз. 15 метр машинага чейин, 15 метр үйгө чейин, 15 метр жумушка чейин, 15 метр кайра машинага чейин. Ортодо канча километрди машина эле алып коюп атат да. Ден соолуктун бардыгынычы. Анын ордунда өзүбүз басып, кыймылдап, тердеп бара турган болсок, кан айлануусу жакшы болуп, анан ар бир басканыңда субханалла, алхамдулилла деп, сен жашооң менен баягы эсептешип кетмексиң да. Бүгүнкү күндө эме отурдуң, кулагыңа наушникти салдың, уктадың, жетип калдың ошко. Шуну менен береке болбой жатат. Демек, убакыттын кыскаруусу бул биздин техникага да байланыштуу болуп калды. Мындайча айтканда, адамдардын биздин жашообузда көп бир жакшы иштерди турмушта аткарбагандыгыбыздан улам кызыккандай сезилет окшойт да. Ошондой болуп калды. Эгер жашоодо жакшы иштердин көп болуусу камтылган болсо, ал жашоо убакыт кандай сүннөткө өтүш керек да. Сүннөт менен жашаган адамдын өмүрү аябай берекелүү болот. Сүннөт, пайгамбардын сүннөтү кандай болсо, ошол берекелүү жашоо деп түшүнөм да мен. Аллах ыраазы болсун. Анан устаз ушул убакытка байланыштуу да. Убакыт бизде кыргызда учкан куш дейт да, чынында учкан куш. Бирок кандай болбосун, чынында убакыттын өтүүсү кандай деңгээлде адамга мындай анын алдыга умтулууга болгон аракетин күчөтүш керек да негизинде. Биз ал нерсени мындай дагы деле түшүнбөгөн сыяктуубуз да. Убакыттын тез өтүп атканын баягы жогоруда сиз айтып өткөндөй берекелүү бир же болбосо Аллахка жаккан иштер менен жашообузду толтурбай атканыбыздан уламдыр да. Ошондой. Китеп окубайт эч ким. Европада жылдын аягында бир кишиге 15-16 китеп туура келет экен. Бөлгөндөчү 15-16 китепти окуп бүтүрөт экен бир киши. Кыргызстанда 5 барак экен. 5 барак бул мазмун эле. Эч ким китеп окубайт экен деген сөз чыгат да. Эгер илимдүүлөрдүн окуган китебини мындай карапайымга бөлүп салсаң 5 барак экен. Бизде Мухаммед пайгамбарыбыздын өмүр баяны деген 9 томдуу китеп чыкты. Ошонун эмеси эле 50 барак астында. Мазмун элечи. Ошо мазмунду деле бүтүрбөйт экенбиз да биз. Демек, бардык угармандарга баягы өзүбүзгө кошо насаат кылабыз. Жашообузда убакыттын тез өтүүсү же убакыттын берекеси болбой калды деген сөз биздин жашообузда өзү берекелүү иш болбой калгандыгынан далил экен да. Ошондой экен. Тилекке каршы. Анан устаз баягы убакыт дагы аягына келип атат, бирок ошентсе дагы эфирибиздин ушул акыркы мөөнөттөрүндө дагы бизде бир 10 мүнөт карамагыбыз да бар го. Курман айт, ороз айттагы эртең мененки кечке чейинки аралыкты бир пайгамбардын сүннөтүнө ылайыктап бир тартиптүү майрамдоонун эрежесин айтып берсеңиз устаз. Эртең менен тургандан кечки айт майрам убагына бүткөнгө чейинки бир тартиптүү бир сценарийин айтып берсеңиз дагы ошого биз эртең менен биз эмеге барабыз, мечиттерге барабыз. Ар бир мечитке кирип атканда бекер маскалар таркатылат. Ар бирибиз масканы таккандан кийин адегенде барып, ортодо 1 метр, 1,5 метр аралыкты сактап, биринчи саптарды адегенде толтурабыз, экинчи сап, үчүнчү сап кылып. Анан ошол мечитте биз баягы санитардык нормаларды толук сактасак, Кудай буйруса, биз деген устаз көргөн, биз деген Кудайдын үйүнө барып сыйынган, биз Роббубуз бар, пайгамбарыбыз бар эл болгондон кийин башкаларга ошол үлгү болушубуз керек да. Базар эмес бул жер, же болсо мончо эмес, башка эмес, бул Кудайдын үйү. Мен баягы
Kimde kim эгерде мечитке кирсе бул Кудайдын коногу болот деген хадис бар да. Ошонун үчүн албетте эртең ошол айт намазга барып, жаш балдарыбызды алып бара турган болсок, четинде турушубуз керек. Элдин четинде балаңды жаныңа алып. Эгерде кокус жоголуп калышы мүмкүн, башка болушу мүмкүн. Ошонун үчүн айт намазын окуп бүтүп, андан чыккандан кийин анан кыдыруу, майрамдоо да. Үйгө барып, үй бүлөңдү алып алып, ошол майрамдаса бул чоң сүннөткө ылайык нерсе болот да. Кечке чейин, эгерде убактыңар болсо, бул кечке чейин ошол барган жерлерде Алла Тааламдын динин сүйлөп, акыл насаат, агартуу иштери, пенделер менен Алла Тааламды тааныштырып, жаратуучу ким? Себеби хадистерде келет, хадис кудусиде деле келет. Ида важаттани важатта кулла шай, ида факаттани факатта кулла шай. Эй менин пендем, мени тапсаң бүт жоготкон нерсеңди таптың, мени жоготсоң бар тапканыңды жоготтуң дейт да. Ошон үчүн биздин пайгамбарыбыздын келгенинен максат ошол адамдар менен Алла Тааланы тааныштырып коюш эле. Ошол бактылуулук ошол күндөн башталат да. Ошо Кудай калса эртең бардыгыбыз майрамды ошондой бир жакшы маанайда өткөрсөк, өтө максатка ылайык болот деген. Аллах разы болсун. Кадырман теле көрүүчүлөр, сиздер Насихат радиосунда Марва телеканалы аркылуу Ислам жана биз теле радио долбоорун түз эфирден көрүп атасыздар. Бүгүн биз эртең айт деген темада сөз кылып атабыз. Эгер ушул тема боюнча суроолоруңуздар болсо, бизге түз жолдошуңуздар болот. Ал үчүн 075 96 94 41 0779 90 69 09 номерлери сиздер үчүн кызмат кылууда. Бизде карамабызда азыраак убакыт калды, бирок бул жакта темадан тышкаркы суроо келген экен. Бирок бул мындай суроолорго Кудай буйрса Шермухаммад Ахматжан уулу устазыбыздын жума күндөрү шарият теле радио долбоору түз эфирден сиздер үчүн атайын уюштурулган. Ошол жактан темадан тышкаркы шари суроолорду ошол жактан жолдосоңуздар деп сиздерге багыт берип өтөбүз. Ал эми устаз, ушул эфирдин аягында муфтияттын Курман айтты уюштуруу боюнча иш-чараларын айтып өтсөңүз устаз. Албетте бүгүн муфтиятта чогулуш болду. Андан сырткары дагы биз Борбордук республиканский мечит Саракси жаңы курулган мечитте да чогулуш өткөрдүк. Ал жерде толук протоколдор жазылды. Ким кайсы ишти алып барат. Эртең Кудайдын буйрса ошол жибек жолу, бул жагы Карпинкадан 4 жагыны ошол мэрия менен сүйлөшүп атабыз. Жолду убактылуу бир 2 саатка тосуп берсе, элдердин бардыгы кирип, Борбордук мечиттин 6 эшигинен кире берет. Кирген жерде кызыл түстө кийген формадагылар ошол жерди көзөмөлдөп турган мечиттин кызматкерлери болот. Бир 30 чакты бала дайындалды. Булардын ушул кылган кызматы кирген адамдарга тепловизор менен анын температурасын текшерет, колуна антисептик себеп, андан кийин бир жаңы маска берет, упаковкадан чыгарып. Анан киргенде ошо месталарын көргөзөт. Мындай отуруңуздар деп. Ал ошол бүгүн ошол эмеде чечилди. Анан мэриядан келип куттуктоо сүйлөй тургандар бар. Анан 2 ошол жакын район акимдери келет. Анан Бишкек боюнча негизи ички иштер органдары ошол коопсуздук тартипти ушундай сактайт. Себеп дегенде, мына кече көрдүңүздөр Казанда, аяк биякта болуп аткан актыларды ушундай нерселер болуп кетпеш үчүн алдын ала келип мечитте ашыкча буюмдар, ашыкча сумка, андай немелер болгонсо ошол дайындалды, бүт ошол көзөмөлгө алынып, видеокамералар бар. Максат элге ошол тынч майрамыбызды, намазыбызды окуп алганга жакшы шарттар түзүлдү. Анан дагы айтып кете турган нерсе, эртең эгерде баягы прессалар келип кала турган болсо, чындыгында кыздар намаз окуп аткандардын алдына өтүп кетпеш керек. Сырттан деле, алысырактан деле тартса болот. Эгерде эркек балдар кирип тарта турган болсо, аларды өзүнүн мындай бир сызып койгон линиясынан, себеби намаз окугандардын алдында туруп алса болбой калат да. Баягы биздин эмебизде, шариятыбызда адамды карап намаз окулбайт, бир гана жаназада гана окулат. Болбосо баягы бутка сыйынгандардай болуп калат да. Алдыда бир адам туруп алган намаз окуп аткан болсо, ушундай сырттан көрүнүп калат. Ошон үчүн четиректен туруп алган.
Эң негизги Борбордук мечиттин болгон айт намазыны КТРК бүт Кыргызстан боюнча ошол чагылдырып берет. Башка майда прессалар. Саат намаздын окулушу 6:30 эл чогулса 6:45 баян айтылат. Түшүндүрүү иштери. 7:15 намаз окулуш керек. 7:15 намаз окулса 7:35 эл таркап кетиш керек да. Ошончолук кыска убакыт, 1 саат, 1,5 саат ичинде. Баягы көп 3-4 саат кармаганга болбойт. Демек 7:15 үй кожокелери, биздин апаларыбыз, карындаштар, эжелерибиз үйдөн дагы окуса туура болот. Күтүп туруш керек да ошол. 7:15 айт намаздын кирүү убактысы? Айт намаз 7:15 окулат. 7:35 бүтөт да, 20 мүнөттө бүтөт. Ошол айт намаздын окулуу убактысы гана. Эми окулуу убактысы китепте күн найза бою көтөрүлгөндөн дейт. Мисалы 5:45 күн чыга турган болсо, мисалы 1,5 сааттан кийин күн көтөрүлүп калат. Ооба. Демек 6:30 баштап окуй берсе болот айылдардачы. Бизде эл көп болгондугу үчүн миллион эл баягы мечиттер. Себеби мындай да азыр площадьта окулбайт. Биздин максат ошол адамдарды жалпы бир жерге чогултпай чачыратыш болуп атат да, пандемияга байланыштуу. Ошонун үчүн намазканаларга чейин ар бир окулган жума окулбаган мечиттерге чейин уруксат берип койду. Ким кайсы жерге кадыр болсо жакын жерге жетип барып окуй берсин. Элдин саны көп болгондуктан ошо 7:15 койдук да. Бул деген 2 саатка жакын да күн чыккандан кийин. Демек күн найза бою көтөрүлгөндөн баштап үй кожокелерине бул насаат күн найза бойдон көтөрүлгөндөн баштап 7:40 чейин Кудай буйрса ушу үйүңүздөн 2 рекет айт намазын жогоруда айтылган тартипте окуп, дуаңызды кылып, буйрса айт күнүн баштайсыз деген ниеттебиз. Ал эми бүгүн биз студиябыздын коногу Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын үгүт насаат бөлүм башчысы Билал Ажы Сайпиев устазыбызга ыраазычылык билдиребиз. Аллах таала туткан орозоңузду кабыл кылган болсун жана эртеңки айт күндө Аллах ыраазы боло тургандай айттоону дагы тагдырыңызга жазган болсун. Кадырман телегөрүүчүлөр, сиздер Ислам жана биз телерадио долбоорун түз эфирден күзөттүңүздөр. Буюрса кийинки жумаларда дагы бир өзүнчө элибизге керектүү темаларда сөз кылабыз деген ниеттебиз. Бирок алдыда Кудай буйрса Марва телеканалынын алып баруучулары, Насыйкат радиосунун алып баруучулары байрамдык бир эфирлерди уюштуралы деген пландары бар. Андыктан биздин толкундан, биздин телеканал аркылуу телеканалыбыздан алыстабаңыздар деп чакырып өтөлү. Жана уста сизге акыркы ушул элибизге баягы бүгүнкү эфирден улам жыйынтыктоочу сөз. Элибиздин бардыгына чын ден соолук каалаймын, тынчтык каалайм, бейпилчилик каалайм, үй бүлөлүк бекемдик каалайм. Ата менен эненин ортосунда, кыз менен баланын ортосунда ошол бекем ынтымак болуп, үй бүлөлөр бузулбасын деп дуа кылам. Андан кийин элибизди мындай апат, оорулардан Алла таалам сактасын. Анан кечегиндей окуялар болуп кетти. Элди бир топ кыжалат кылган. Ошондой окуялар кошуналар менен тынч жашайлы, кайталанбасын деп дуа кылам. Анан эртеңки айт намазыңыздар менен бардыгыңыздарды куттуктап кетем. Анан бир кулактандырып кете турган нерсе, баягы бизди чагылдырганда бардыгы эле жакшы көрө бербейт экен да. Кээ бир чагылдыра тургандар бар. Машина жолду тосуп койгон болсо, ошону көргөзөт да элгечи. Ошонун үчүн машинаңыздарды башка бирөөнүн машинасына же жолго мешайт бербей турган. Алыс болсо да бир ээнирээк жерге токтотуп коюп, анан мечитке чуркап келсеңиз жакшы болот де. Ушул нерсени жалпы элге айтып коеюн. Ошо парковкага көңүл буруңуздар. Аллах ыраазы болсун. Баягы биз окуп аткан намазыбыз учурунда биз башкаларга тоскоолдук берип койбойлу деген ниет да. Баса берет, сөгүнөт анан кийин сен намазың биякта калып кетет да. Баягы адамдар, башка диндеги адамдар да бар да. Сен биз намазыбыз менен иши жокчу. Ошолорго ыңгайсыз акыбал түзүп койбошубуз керек. Аллах ыраазы болсун. Кадырман телегөрүүчүлөр, сиздер Насыйкат радиосун түз эфирден уктуңуздар. Марва телеканалы аркылуу Ислам жана биз теле долбоорун түз эфирден көрдүңүздөр. Барыңыздардын Кудай буйруп насип кылса, Аллах өз баягы мээрин алган болсун жана барыңыздарды эртеңки Курман Ороз айт байрамыңыздар менен куттуктайбыз. Ассаламу алейкум, аман болуңуздар.